Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен 5 этаптын негизинде сабак өтөбүз. Уюштуруу, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырмалар, бышыктоо, балдар көзүбүздү жумабыз. Мен айткан боюнча элестетебиз. Азыр кайсылай жаз айы, жаркыраган күн, жыпар жыттуу гүлдөр, көк жашыл шибер чөптөр жана ошол жаратылыштын арасында биз. Кандай керемет. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, биз ушундай жакшынакай дүйнөнүн арасында билимге сугарылып жатабыз. Анда көзүңөрдү ачкыла. Мындан аркы сабагыбызды улантабыз. Өтүлгөн теманы кайталап алалык. Биринчи суроо. Арстанбек Буйлаш уулунун чыгармаларынын багыты, мүнөзү кайсыл акынга абдан жакын? Белгилүү Тарзаман чыгармасынын автору ким? Арстанбектин Тарзаман чыгармасынын негизги идеясы кайсы? Алматыдан аттанып, орус келе жатыр-ай, кыска чөптүн баарысын коруп келе жатыр-ай. Бул саптар Арстанбектин кайсы чыгармасынан? Азаматсыңар. Эми, балдар, силер күбө жөнүндө көп эле билесиңер, көптөгөн күбөлөр бар. Анын ичинен чайкама, чоң кербез, тогуз кайрык күбөлөрүн мурда уктуңар беле? Бул күбөлөр кимге таандык деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, балдар. Бул чыгармалар Токтогул Сатылгановго таандык. Демек, бүгүнкү жаңы темабыз Токтогул Сатылгановдун өмүрү, чыгармачылыгы жана Кош апеке чыгармасына арналмакчы. Сабактын максаты: Токтогул Сатылганов тууралуу маалымат алышат. Акындын өмүр таржымалы, ырларына, турмушуна байланыштуу экендигин түшүнөсүңөр. Ырларынын идеялык мазмунун аныктайсыңар. Акындын чыгармаларын көркөм окуу менен чыгармаларына болгон мамилесин, өктөм талабын ачык айкын мисалдар менен далилдүү түшүнүүгө үйрөнөсүңөр. Элдик күбөлөрдү сүйүүгө жана Токтогул Сатылгановдой эли жерин урматтоого тарбияланасыңар. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин акыны, ойчул, комузчу, обон күү чыгарган чебер. Токтогул Сатылганов 1864 жылы Кетмен Төбө өрөөнүнүн Сасык Жийде айылында, азыркы Токтогул районунун Кетмен Төбө айылында төрөлгөн. Бала кезинен ыр күүгө шыктуу болуп, 13 жашынан ырлары айыл арасына тарай баштаган. 1917 жылкы октябрь төңкөрүшүнө чейинки ырларында жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду деп, ал эл тарабында туруп эмгекчилердин таламын талашкан, теңсиздикке жек көрүү сезимин билдирген. 1898 жылы Анжиан көтөрүлүшүнө катышты деп өлүм жазасына өкүм чыгарылып, Сибирге 7 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. 1903 жылы сүргүндөн кайтып келген. Сүргүндөн качып келгенден кийин жерди көргөндө, Кетмен Төбөнү көргөндө, эңсеген элим аманбы, апакем аман барсыңбы, туткундан келгенде аттуу ырлардын циклын түзөт. Токтогул айтыш өнөрүнүн чебер өкүлү. Бардык эле түп нускасында жеткен эмес.
Токтогулдун комузчулугу жана шакирттери. Токтогул ондогон ырчылар менен комузчулардын устаты болгон. Ал өз мектебин түзгөн. Калык, коргол, алымкул андан таалим алган. Токтогул оригиналдуу күү чыгарган үлкөн комузчу катары да өчпөс из калтырган талант. Улон күүлөрүн комузда эркин кол ойнотуп, темпин, ыргактын жүрүшүнө карата түрдүү мимикага салып, мазмунун жорго сөздөр менен жамакташтырып, ырдап черткен. Кошапаке ырында боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, тирүүмдү жоктодуң. Ыйладың апа, ыйладың, ыйлаба жашың кургасын, убайым тартып, ыйыйлап, уулуңду муңдуу кылбагын. Айланайын балапандай баккансың, ак сүтүңдү эмизип, бооруңа басып жаткансың. Мага окшогон жалгызды зарлап жүрүп баккансың. Айланайын апаке, уккуң менин сөзүмдү, картайганда көп ыйлап, алдырба муңга көзүңдү. Ал ажалым жетип өлбөсөм, акыр бир күн алаармын Керимбайдан өчүмдү деген экен. Бул ырда акын Токтогулдун туткунга алынган учуру 1898-жылдын жай айлары. Акын бул ырга чейин Бешкаман жана башка ырларында эзүүчүлөр менен эзилгендердин ортосундагы келишпес күрөштү, карапайым калктын оор абалын баяндаса, эми туткунга алынган мезгилден баштап Токтогулдун чыгармачылыгында мазмун жагынан да айрым өзгөрүүлөр болду. Кетмен түбө өрөөнүндөгү эзилген эл 7 ата менен 1 ата болуп бөлүнүп, Рыскулбектин балдарына каршы көтөрүлүп, бир нече жолу чабыш болгон соң, калың эл колуна курал алып, Анжанга басып киргени жатат. Тез аскер жибергиле деп манаптар Наманган гарнизонунан аскер сурашат. Куралданган 60 ашык аскер келип, 1898-жылы 11-июнунда Кетмен түбөдө көп адамды кармап кетет. Алардын арасында Токтогул дагы бар эле. Акын жамандыгын ырдайм деп, жазыктуу болдум манапка деген сөзүн бекеринен айткан эмес. Өзү айткандай, ак жерден күнөөлүү болуп, сүргүнгө айдалып кетерде Кошапаке деп энесине, кош элим деп журтуна кайрылат. Демек балдар, мына өзүңөр көргөндөй, уккандай Токтогул Сатылганов эли жери жана апакеси менен жөн жерден бай манаптардын кыйноосуна алынган. Ошентип сүргүнгө айдалып кеткен. Ошондогу жазган бул Кошапаке аттуу чыгармасы болду. Эми акын композитор катары дагы көптөгөн күүлөрдү жараткан. Алардын белгилүү күүлөрү Ботой, Кыз кербез, Чоң кербез, Мырза кербез, Миң кыял жана башка көптөгөн күүлөрү эл сүймөнчүлүгүнө айланган. Демек балдар, азыр биз Токтогул Сатылгановдун чыгармалары деген темада кластер түзөбүз. Кластерди бүткөндөн кийин биз сынгбен түзөбүз. Токтогул Сатылганов деген темада. Көңүлдүү эс алуу. Балдар, биз Токтогулдай улуу акыныбыз бар экенине сыймыктанып, ыраазычылык билдирүү катары колдорубузду чабабыз. Кичине чыгармачылыгына. Токтогул Сатылганов насыят ырларын көркөм окууга чакырам. Демек, дениң соодо эринбей,
Бекерликке берилбей, эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбей. Эрдин күчү сом темир, эритүүгө эр керек. Эч оокатың болбосо, эгин айдоо жер керек. Эр жигиттин белгиси, эпчил болот термелеп. Күчүң барда иштеп күлүп жайна бер жигит. Күнүмдүктү ойлобой, кулак байлап жер жибит. Жакшы азамат түрдөнүп, жалбырттаган жалындай, өзүн өзү асырайт, уурулукка малынбай. Уятын ойлоп арыбак, ушак сөзгө чалынбай. Түрүнүп иште бер жигит, тишиң барда таш чайна, иретиңди түзөтүп, иштебесең аш кайда? Эгин айдап чөгүң чап, эмгегиңден пайда тап. Азамат болсоң ак иштеп, аздыр көптүр малың бак. Жана ошондой эле насаат сөз. Акынды мактаганың, элди жактаганың, эр эмессиң өз жаныңды сактаганың. Жолдошуң чырда турса, куланар кырда турса, абийир эмес калп айтып актаганың. Адамдын жаны баары бирдей, бирде таза, бирде кирдей. Жаман жакшы жүрөсүң, өмүрүңдүн өткөнүн билбей, деген насаат сөздөрү калтырып кеткен. Сөздөрдөн биз чоң маалымат алсак болот. Жана ошондой эле Токтогул Сатылганов тууралуу кошумча маалымат бере кетейин. 1995-жылдан бери Токтогул Сатылгановдун сүрөтү 100 сом купюрасында тартылып турат. Биз бул акчаны бүгүнкү күндө дагы колубузга кармап колдонуп жатабыз, балдар. Кыргыз улуттук филармониясында көптөгөн артисттердин, ырчылардын концерттери болуп турат, балдар, бат-баттан. Ошого билеттери сатылып, айрымдарыңар барып көрүп келгендирсиңер. Ушул улуттук филармония Токтогул Сатылгановдун атын алып жүрөт. Сабагыбызда Токтогул Сатылгановдун ким болгондугун биле алдыкпы? Токтогул Сатылганов ким болгон? Анын кандай чыгармаларын билесиңер? Токтогул Сатылгановдун ырлары анын турмушу менен байланыштуубу? Токтогул Сатылгановдун насаат ырларынан кандай түшүнүк ала алдыңар? Бүгүнкү сабагыбыз жактыбы, балдар? Үйгө тапшырма. Насаат ырларынан үзүндү жаттайбыз. Демек, балдар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.